каталар менен иштөө жана жөнгө салуу деген теманы азыр дагы бир жолу тереңирээк талдап көрөлү. Термин жөнүндө айтып берейин. Exception деген термин бар. Exception деп англис тилинде айтылганда, орус тилинде исключение деп айтылат. Кыргызча бөтөнчөлүк деп которобуз. Бөтөнчөлүктөр качан пайда болот? Интерпретатор программаны иштеп жатат. Анан күтүлбөгөн жерден күтүлбөгөн бир жагдай болсо, анда бөтөнчөлүк ыргытылат. Ошо ыргытылат деп англис тилинде raised деп айтылат да, же thrown деп айтылат. Же болбосо raised көтөрүлөт деп айтылат. Мисал келтирели. A деген мындай тизмек бар. Анын ичинде эки элемент бар, көрүп атасыз. 0-чү, 1-чи. Анан биз туруп 4-чү индекс боюнча элементти бер дегенде бөтөнчөлүк ыргытылат да, көтөрүлөт. Мисалы мындай болот ал. Мындай кылып коелучу. Print A'дин 4-чү индекси боюнча бер десек, индекс error тизмек list index out of range. Бул индекс бул чектен чыгып кетти дейт да. Мо индекс error деген ыргытылып атат. Ошону көңүл бурабыз. Чоң таңба менен башталат. Экинчиси мына жазылат, анан кийин көбүнчө ошо кош чекит көрсөтүлөт да. Мындай учурда бунун неси жаман? Эгерде бир чоң программа жазып койдуңуз дейли. Анан сиз ойлоп атасыз, азыр маяка келет дагы бир кандай бир жумуштарды аткарат депчи. Могу сиз оюңуз боюнча чыкмак. Ал чыкпайт. Могу жерден exception мондай бөтөнчөлүккө туш келет дагы, анан кийин кулап калат. Ошондуктан муну кандай бир жол менен чечишибиз керек да. Анын чечүү жолдорун азыр көрсөтүп берем. Биринчиден try except деген блок бар. Ушундай конструкция бар. Айтабыз, мындай кылып аракет кылып көрчү дейбиз. Try деген аракет кыл деген сөз туурабы? Кечиресиз. Try дедик. Анан except index error дедик. Анан айтып койдук. Print мындай кылсак болот. Кечиресиз. Мындай элемент жок деп койдуңуз да. Ошондо программаңыз кыйроого учурабай, жыргап иштеп кете берет. Могу жерге келди. Могу жерден индекс error'ды кармады. Ал бөтөнчөлүктү кармап туруп, могуну көрсөттү да, кетип калды мына. Кечиресиз, мындай элемент жок. Анан кийин программа аткаруусун уланта берет ушинтип. Бияктан аракет кылып көрдү, жыгылып түштү. Мына могу жерден мунусуна дагы жетпейт да, могу жерге жетпей калат. Могу жер аткарылбайт. Азыр мы дебаггер менен иштеп көрөлү. Start debugging. Могу жерден кармадым, эми бир кадам кылалы. Бир кадам биз ойлойбуз, маяка жетет го депчи. Азыр карап туруңуз. Аяка келген жок. Берден жыгылып түштү. Аны биз карма алдык. Принтке жеттик, жакшынакай иштеттик. Анан программабыз кыйрабай өзүнүн ишин аткарды.